Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 17 март 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Лебединовкада жүрөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Жибек жолунун жээги. Көпчүлүгүңүздөр билген Диар, бул жерде рестораны үйү экен. Ошонун жанында турам туғандар. Ошонун жанында көчөмөн түз эле чыгып, анан Мичурина көчөсүнөн солго бурулсаңыздар, сатылуучу үй Мичурина көчөсү 881 даректе жайгашкан туғандар. Жана бул Жибек жолунун шаардын бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен барсаңыздар болот. Бир аз эле батышты карай басып, сол тарапка бурулсаңыздар, Татан базары деле сатылуучу үйгө жакын туғандар. Ошондой. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Силер лайктан басып, өз оюңуздар комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул үйдүн көчө тарабы. Эң эле батыш чек арасы бул жерден башталат. Бул жакта гараж, забор, мына эң эле чыгыш чек арасы бул жашыл заборго чейин. Көчөлөрдү көрүп турасыздар, асфальт, кенен. Видеонун башында айткандай, бул жерде Татан базары деле жакын, 700 метр аралыкта. Түшсөңүздөр, Жибек жолу, акимият баары жакын болуп калат экен. Андан ары эми коросуна кирип калган маалыматтарды берейин тугандар. Анан мектеп боюнча айтсак, мектеп деле жакын жерде бар, ошол көчөнүн башында. Садиктер, частный садиктер. Мынакей бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жердин аянты Кызыл китебинде 6,5 соток, фактически андан деле көп. Документтер боюнча айтсак, Кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Бул жакта 80 квадрат метр болгон кирпичтен болгон үйүбүз, узун турасы 8 10. Анан оң тарапта биринчи эле эшик бул гараж. Ички тарабын көргөзөйүн гараждын тугандар. Стенасы пескоблок. Бул жакта ажаткана душ. Так, андан ары. Бул жакта баня, анан летний кухня, анан бул үй. Алды тарабында деле мынакей стяжка болгон, кенен 2 машина баткандай жер. Жана арты тарабында деле бош жер бар. Азыр аны да көргөзөм видеонун жүрүшүндө тугандар. Так. Мына ушундай азыр биринчи болуп бул 80 квадрат метр болгон үйдүн ички тарабын көргөзөйүн сиздерге. Так. Киргенде эле прихожка, мынакей кире бериш, полдору ламинат. Бул коридор менен түз эле өтсөк, чоң зал. Түштүк катарынан терезелер, анан отопление батареялар орнотулган ар бир бөлмөгө. Отопление, паровое отопление тугандар. Бул жакта бир детский бөлмө. Анан киргенде эле сол тарапта дагы бир бөлмө жайгашкан. Так. Мен кайда сатылуучу үйдүн короосунда, эми бул жактагы летний кухняны көргөзөйүн тугандар. Так. Окей. Бул жакта тамактануучу жайы. Түштүк тараптан чоң терезе. Отопление котелдору ушул жерге орнотулуптур. Раковина, газовый плита, мынакей кухонный мебелдер. Мына ушундай. Эми үйдүн тышкыдан өтүп калган маалыматтарды берейин. Так, андан ары тугандар бул үйдүн батыш тарабы. Бул жакта погреб, ошокана кирпичтен болгон, навес поликарбонатен болгон тугандар. Жана бул жакта бир склад деле бар экен. Мынакей. Бул үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү, жана ошондой эле үйдүн түштүк тарабында дагы кенен жер бар. Мына кошуна сыяктуу бир ушундай чоң үй кенен батат тугандар. Мынакей. Эң эле түштүк чек арасы мына бул кошунанын үйүнө, заборуна чейин болуп калат. Үйдүн тышкарында ажаткана, мынакей тоокана. Мына ушундай артында кенен жер. Так, айтылбаган эмне маалыматы калды дагы тугандар. Жердин аянты 6,5 соток, фактически 7 сотоктон деле көрө экен. Так, бул үйдүн баасы $65 000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номеринен экранга эсител деп калтырам тугандар. Сонун сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин тугандар, саламатта калыңыздар.